Бұл дүниеде кайсыл жерге барбагын кыйынчылык бар. Үйдө аялы менен күйөөсү, баласы, тууган уругу, кол кошунасы, иштеген жеринде, ден соолугу, карыз, адамдар менен болгон мамиле, ушундай жашоонун өзүнүн табигый кыйынчылыктары бар. Ушул кыйынчылыктардын бардыгы кээ бир адамдар ооруйт, кээ бир адам балалуу болгон эмес, кээ бир адам ушундай азап тозок, камалган, ушундай кыйынчылыктардын бардыгы келип жатат да. Анан ушундай суроо туулушу мүмкүн. Я Раббим, о жаратуучу Алла Таала, ушул кыйынчылыктардын бардыгы эмне үчүн деген суроо келиши мүмкүн. Бирөө мындай болду, бирөө мындай болду, бирөө мындай болду. Адамдардын жашоосу ушундай. Ар бирибизде кыйынчылык бар. Эмне үчүн деген суроо болгон болсо, буга жооп, урматтуу бир тууган, биз бүгүнкү күндө жашап жаткан дүйнөбүз, бүгүнкү күндө жашап жаткан жашообуз иштей турган, амал кыла турган дүйнөдө жашап жатабыз биз. Жазаны ала турган, иштердин жыйынтыгы чыгып, ошол эң акыркы натыйжаларды ала турган жашоодо эмес, балким биз иш кыла турган, амал кыла турган жашоодо жашап жатат экенбиз. Кимде ким амал кылса, Алла Таалага жакындаса, Алла Тааланын буйруктарын аткарган болсо, Алла Таалага жакындаган болсо, ошол кыйынчылыктардан чыгып, башында турган тагдырга дагы ыраазы болуп, жүрөгү тынч, кыжалатчылыктан алыс болуп жашайт экен. Демек, бул дүйнөнүн табияты ушундай кыйынчылык, сыноо дүйнө экен. Бул сыноодон биз жакшы өтүшүбүз үчүн биз кандай жашоодо жашап жатабыз, ошого көңүл бурушубуз керек экенбиз. Жазаны ала турганбы же амал кыла турган жашоодо жашап жатабызбы? Жоопко кайтып келсек, биз амал кыла турган жашоодо жашап жатат экенбиз. Ошондуктан колубуздан келишинче амал кылганга аракет кылайлык, билгенибизге амал кылайлык, адамдарга жакшылык кылайлык, жакшы сөз айтайлык, жардам берейлик, ата-энебизге, бала чагабызга, үй бүлөбүзгө, мамлекетибизге колубуздан келишинче жардам берейлик. Алла Таалам бизди ушул сыноо дүйнөсүнөн ийгиликтүү өткөнгө өзү жардам берет. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.